Саламатсыздарбы. Оду Геошондо программасы. Жайкы эс алуудан жаңыры жумушка чыккан депутаттар сентябрдын башында 3 күндүк сессия өткөргөндө өз ыктыяры менен кызматынан кеткендердин ордуна 7 жаңы депутат ант берген. Андан соң жогорку кеңеш 4 октябрдагы шайлоого чейин ишин токтоткондуктан бул жаңы депутаттар болгону 4 күн иштейт экен. Мындай алдамчылыктын кереги эмне деп күлдүк эле. Бирок 4 октябрдагы шайлоодон кийин күтүүсүз окуялар болуп кетти. Анын жыйынтыктары жокко чыгарылды. Конституциялык реформа жүргүзүш керек деп жогорку кеңештин 6-жыйымы өз ыйгарым укуктарын узартып алды жана 4 күн иштейт деген жаңы депутаттар 4 күн эмес 4 ай иштеп жатат. Алар дагы ушунча иштеши мүмкүн. Ортодо болсо дагы жаңы депутаттар пайда боло баштады. Анткени дагы башка депутаттар өз ыктыяры менен мандаттарын тапшырды жана мурдагы спикер гана эмес, премьер-министр дагы өз эрки менен кызматынан чегинди. Жаңы бийликтин учурунда жогорку кызматтагы адамдар арасында отставка пандемиясы башталгандай жана жакын арада дагы ким жумуштан өз ыктыяры менен кетерин эч ким билбейт. Бирок мунун баары башаламансыз өз логикасы менен жасалууда. Садыр Жапаров 6 октябрда эртең менен абактан бошогон. Ошол эле күнү Достук мейманканасында жогорку кеңеш кезексиз сессияга чогулуп, спикер Дастан Жумабековдун өз эрки менен кызматтан кеткенин кабыл алып, анын ордуна Мыктыбек Абдылдаевди шайлаган. Жаңы спикер ошол эле жыйында Жапаровду сотто акталганы менен куттуктап, ошол эле күнү Садыр Жапаров премьерликке көрсөтүлүп дароо шайланган. Ошол эле жыйында премьер Кубатбек Бороновдун өз ыктыяры менен кызматтан кеткенинде кабыл алынган жана ал иш башка чегиндүүлөр менен уланган. Достуктагы жыйында кворум болгон эмес деп айтылгандыктан 10 октябрда резиденцияда жаңы сессия чакырылат жана 4 күн спикер болгон Абдылдаев ал жыйында өз ыктыяры менен кызматтан чегинет. Ал эми Жапаров 2 жолу премьерликке шайланат. Сессияларды азыр жалгыз өткөрүп калган Аида Касымалиева ошол күндөрү 10 октябрда дагы кворум болгон эмес. Сессияга чогулган депутаттар болсо коркутуп үркүтүү менен келген деп чыгат. Айрым адистер видеого жазылып алынган сессияны талоого алып, кворум болгон эмес, залда отургандар болсо Садыр Жапаров үчүн добушун аргасыздан берген деген жыйынтыкка келет. Андан да 4 күн өткөндөн кийин 14 октябрда дагы бир сессия өткөрүлүп, Жапаров анда 3 жолу шайланат жана жыйындан кийин президент Сооронбай Жээнбеков эртеңкиге чейин убакыт сурады, эртең ал кызматынан кетет деп айтат. Эртеси эртең менен Жээнбековго бир топ абройлуу саясатчы барып, анын кызматта калуусун суранат. Ал убада берет, бирок 2 сааттан кийин кызматтан чегинерин жарыялайт. Анын эртеси 16 октябрда Жээнбеков менен коштошуу жыйыны өткөрүлөт. Президент мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетсе, өз ыктыяры менен анын милдетин спикер аткарат деп Конституцияда жазылган. Бирок 13 октябрда Абдылдаевдин ордуна спикер болгон Канат Исаев өз ыктыяры менен андай милдет аткаруудан баш тартат жана андан 2 күн мурда премьер-министр болуп шайланган Садыр Жапаров президент болуп калат. Бирок чегинүүлөр ошону менен эле токтобойт. 4 ноябрда Канат Исаев өзү дагы спикерлик орунду өз эрки менен Талант Мамытовго бошотуп берет жана эми парламенттин акыркы жыйындарын өткөрүп келген вице-спикер Мирлан Бакиров дагы өз ыктыяры менен кызматынан кетти. Бийликке келген жаңы команданын колунда кимге болбосун каршы өлүмгө тете компромат материалдар бар сыяктуу. Анда өзүнүн себептери бар. Дагы ошол фракциянын ичинде вице-спикерлик болсом деген депутаттардын үмүттөрү мүмкүн бар. Ошолор да эске алып бардыгын ротацияда болуш керек деген максатта. Жаңылам да болуп атат. Бир канча төрагалар менен иштештим ушул 3 жыл аралыгында. Ошондуктан ошондой чечимди мен кабыл алдым. Польша жазуучусу Станислав Ежелец айткандай, турмуш адамды көптөгөн нерсени өз ыктыяры менен жасаганга мажбурлайт. Ошондо саламат калыңыздар.